Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. 22 жаштагы Балбан Акжол Махмудов машыктыруучусуна автоунаа бийлик кылды. Токио Олимпиадасынын күмүш медалынын жеңүүчүсү 22 жаштагы Балбан Акжол Махмудов өзүнүн жеке машыктыруучусу Мейрамбек Ахмедовго Lexus 460 автоунаасын бийлик кылды. Агайы Норвегия өлкөсүнүн Осло шаарында өтүп жаткан күрөш спорту боюнча дүйнө чемпионатында судьялык кылып жаткандыгына байланыштуу автоунааны жубайына тапшырды. Булак багыт чекитке ийже. Анкарада Жусуп Абдрахмановго эстелик тургузулду. Туркиянын Анкара шаарынын Этимесгут муниципалитетиндеги Түрк тарых паркында мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахмановдун эстелигинин ачылышы болду. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Кыргызстандын Туркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев жана Этимесгут муниципалитетинин мэри Энвер Демирел кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн негиздөөчүсүнүн эстелигине гүл коюшту. Түрк тарых паркы 2021 жылдын 29 августунда ачылып, анда түрк тилдүү мамлекеттердин негиздөөчүлөрүнүн, ошондой эле түрк дүйнөсүнүн атактуу өкүлдөрү Айтматовдун, Мактум Кулинин, Кунанбаевдин жана түрк каагандарынын эстеликтери тургузулган. Жалпысынан паркта 206 эстелик бар. Булак Марал ФМ чекитке ийже. Султанбаев Кыргызстан кумтөр сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгына канааттанды. Кумтөр маселеси боюнча Швейцариянын Женева шаарында өткөн эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн биринчи раундунун жыйынтыгына кыргыз тарап канааттанды. Бул тууралуу президент Садыр Жапаровдун маалымат катчысы Эрбол Султанбаев маалымдады. Кыргыз тарапка Канаданын Сентера компаниясынын жетекчиси Скотт Перри түзүлгөн кырдаалды чечүү боюнча мүмкүн болгон бардык жолдорду, анын ичинде Кыргызстандын Кумтөр Голд компания ишканасына ээлик кылуусун карап көрүү үчүн нейтралдуу аймакта сүйлөшүү сунушу менен кайрылган. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен сүйлөшүүлөр Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, экономика жана финансы министри Акылбек Жапаров, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, башкы прокурор Курманкул Зулушев, Кумтөр Голд компаниянын тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк жана укук тармагындагы адистер барган. Тараптар бири-биринин пикирлерин угушту деп жазылат маалыматта, бирок сүйлөшүүлөрдүн мазмуну, корутундусу тууралуу толук маалымат жок. Акылбек Жапаров менен Камчыбек Ташиев баштаган делегация Кумтөр маселесине байланыштуу Женевага учуп кеткени 27 сентябрда белгилүү болгон. Анда бул тагдыр чечүүчү сүйлөшүү болоору кабарланган. Азаттык Сентера Голд компаниясынын маалымат кызматы менен байланышкан учурда мекеме азырынча сүйлөшүү боюнча комментарий бере албай турганын билдирди. Кумтөр кенинин ишин иликтеген мамлекеттик комиссия Сентера Голд Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө 4 миллиард 252 миллион доллар төлөшү керек деген бүтүм чыгарып, 17 майда жогорку кеңеш Кумтөр Голд компаниясына убактылуу сорттон башкаруу киргизген. Ошондон бери өлкөдөгү эң ири алтын кенди кыргыз бийлиги өзү иштетип келет. Мамлекеттик комиссия койгон доодон тышкары Бишкектин Октябрь райондук соту Сентера Голд Кыргызстандын экология мыйзамдарын бузганы үчүн мамлекетке 261 миллиард 719 миллион 674 миң сом кенемте төлөп берүүгө милдеттендирген. Кумтөр Голд ишканасына ээлик кылган канадалык Сентера Голд компаниясы бул айыптоолорго макул болбой, Кыргыз өкмөтүн Стокгольмдагы эл аралык арбитражга жана Нью-Йорктогу банкроттуулук боюнча сотко берген. Андагы соттук териштирүүлөр ушул таптада уланууда. Булак Азаттык чекит.org. Генерал Сүйүн Өмүрзаковдун кадамына саясий күчтөр кызыкканда. ИИМдин биринчи орун басары Сүйүн Өмүрзаковдун парламенттик шайлоого аттанары Ала Тоого желдей тарап, көпчүлүк колдоочулары бир копшолуп алышты. Саясатты туура аңдаган калың катмар коммерсанттардын коррупционер чиновниктерден тажап калганы белгилүү. Жогорку кеңештин негизги өзөгүн ушулар түзөт эмеспи? Ал эми генерал Сүйүн Өмүрзаков талапкерлигин алып чыкса, татыктуу мамлекеттик ишмер, профессионал, сабаттуу сакчы катары колдоого алынаары божомолдонууда. Азырынча партияданбы же бир мандаттуу округтан аламанга аттанаарын чечип атса керек. Элүүнүн кырындагы каарманыбыздын баскан жолу жипке тизген Шурудай ырааттуу
катардагы милиция кызматкеринен ИИМдин биринчи орун басарлыгына чейин көтөрүлүп, бышып жетилип турган чагы. Образдуу айтканда түшүн берүүчү куракта экен. Мындай шартта Сүйүн Өмүрзаковго саясий күчтөр да кызыгышып, кайсы багыттан аттанаарын, кандай кадам салаарын ынтызарлана күтүп атышкандай. Булак Азия News гезити. Мирзат Муканов кымбатчылык тууралуу кыйкырып айтты. Белгилүү диктор Мирзат Муканов мамлекет алган карыздардын басымдуу бөлүгү дал ушул тармактарга алынганына карабай, жолдорубуз начар, энергетика кризисте турганы өкүнүчтүү. Болор иш болду. Чынында электрди үнөмдөөгө муктаж экенбиз. Башка жолу жок деген оюн билдирди. Азык-түлүк кымбат, бензин кымбаттап эле жатат, маршруткада кымбаттады. Үй жылуулайлы десек, курулуш материалдары да кымбат, айылда чөп кымбат, шаарда эт кымбат, свет кымбаттады. Ондон кийин үйдө отургула, жарыкты көп колдонбогула деп жатышат. Жер үйдө жашагандар көмүрдүн кымбатташын тилеп отурат, кышында өчүрүүлөр болушу мүмкүн. Булардын баардыгын ойлогондо отуруп алып тамеки чегип ийгин келип кетет экен. Бирок тамеки чеккенге да тыюу салынбадыбы? Мамлекет алган карыздардын басымдуу бөлүгү дал ушул тармактарга алынганына карабай, жолдорубуз начар, энергетика кризисте турганы өкүнүчтүү. Болор иш болду. Чынында электрди үнөмдөөгө муктаж экенбиз. Башка жолу жок. Тамекини таштагыла. Жолдон токтой калып, эшикти ачып жерге бал четтирген насыбайчыларга да катаал чара көрүлсө болмок деп Instagram баракчасына жазды. Булак апта чекиткейи. Талибан: эгер дүйнөлүк коомчулук кийлигишпесе, биз Тажикстанды 24 саатта басып алабыз. Окуялардын өнүгүшү көрсөткөндөй, Тажикстан менен Талибандын ортосунда масштабтуу кансыз согуш тутанууда. Талибан Афганистандын дээрлик бардык аймагын, анын ичинде Тажикстан менен дээрлик 1400 километр түз чек арасын колго алды. Бул кансыз согуштун туу чокусу Талибандын катардагы саясий кеңсесинин басма сөз катчысы Наим Вардактын ачык коркунучу болду. Ал Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонго кайрылып, эгерде дүйнөлүк коомчулук кийлигишпесе, анда биз Тажикстанды 24 саатта басып алабыз деди. Ошондой эле жакында эле Талибан кыймылы түзгөн Ооганстандын жаңы өкмөтүнүн башчысынын орун басары, кыймылдын катардагы саясий кеңсесинин мурдагы башчысы Мулла Абдул Гани Барадар Тажикстан Ооганстандын ички ишине кийлигишпей жатканын айткан. Өткөн аптада талиптер Мансури армиясынын Тажикстан менен чектеш Тахар провинциясына 10 миңдей атайын күчтөрдү жөнөткөнүн жарыялашкан. Талибандын өкүлү Забихулла Муджахид потенциалдуу коопсуздук коркунучтарын жана башка чакырыктарды жоюу үчүн Мансури Ислам Эмиратынын армиясынын 10 миңдеген атайын күчтөрү жайгаштырылганын айтты. Акыркы күндөрү талиптер Ансуруллах тобунун тажик согушкерлерин Кабулдан кайра Тажикстан менен чектешкен Бадахшан провинциясына жибергени тууралуу маалыматтар тарады жана алар Ооган тажик чек арасынан өтүүнүн жолдорун издеп жаткан имиш. Булак уа чекиткейи. Кыргызстан Орусиядан электр энергиясын сатып алат. Бишкек Орусиядан 2-3 миллиард киловатт саат электр энергиясын алуу үчүн сүйлөшүү жүргүзүп жатат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Азиз Алиев билдирди. Анын айтымында Токтогулда суу 4 жылдан бери кескин азайып кеткен. Орусиядан Казакстан аркылуу 2-3 миллиард киловатт саат электр энергиясын алууну сүйлөшүп жатабыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Түркмөнстандан 2 миллиард киловатт саат электр энергиясын алуу үчүн сүйлөшүү болгон. Учурда алгачкы партиясы Өзбекстан аркылуу келе баштады, деди Алиев. Ал сырттан импорттолгон электр энергиясынын баасында айырма болбой тургандыгын да кошумчалады. Энергетикалык таңкыстыктын алдын алуу үчүн ишкана мекемелердин электр энергиясын пайдалануусун чектөө аргасыз иш болуп жатканын айтты. Токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгынан электр энергиясында жетишсиздик жаралууда. Энергетикалык коопсуздукту камсыздоо максатында быйыл август-декабрь айларында Түркмөнстандан 501,9 миллион киловатт саат электр энергиясын сатып алуу боюнча келишим түзүлгөн. Кыргыз өкмөтү мындан тышкары кышкы жылуулук сезонунда Казакстандан да кошумча электр энергиясын алып келет. Учурда өкмөт Тажикстандан да кошумча электр энергиясын алып жатканы маалым болду. Энергетика министрлигинин 1-октябрда кабарлашынча, күн сайын өлкөнүн түштүк аймагына миллион киловатт сааттан электр энергиясы сатып алынууда. Улуттук энерго холдинг ишканасы электр энергиясын үнөмдөө максатында көчөдөгү көрүнөк жарнактардын
Кафе, ресторан, дүкөн жана башка оюн-зоок соода борборлорунун жарнактык жарыктарын өчүрүү тууралуу буйрук чыгарган. Буйрукка мекеменин башчысынын орун басары Замирбек Кожомамбетов 27 сентябрда кол койгон. Аймактардагы бөлүштүрүүчү компанияларга таңга жуук жана кечкисин кыдырып электр энергиясын үнөмдөөнү көзөмөлдөө боюнча тапшырма берилген. Энергетика министрлиги 15 октябрдан тартып коммерциялык ишканалар үчүн электр энергиясынын баасы көтөрүлө турганын 1 октябрда билдирди. Ага ылайык жаңы тарифтик саясат алкагында эл үчүн 1000 киловатт-саатка чейинки пайдалануудан электр энергиясына 77 тыйындан төлөнөт. Андан ашкандар 1 киловатт-саат электр энергиясына 2 сом 15 тыйындан төлөйт. Ал эми ишканалар 2 сом 50 тыйындан төлөйт. Булак, Назар Ньюс, Чекиткей эже.